Алло, 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 алло. Улут Угасаңыз алып угат. Улут, улут, брат. ошо так. Эми дагы эмне айтарым? А, Дагы суроолоруңар бар болсо сурай бергиле. Азыр эсиме эчтеке келбей атат. Мен айтайын деп. Группадан бирөө сурады го. 24 саат деппи? Э, Жок, ошо 48 саат сайттын өзүндө ошо 48 плюс деп жазылып турат да, топ onward тикеттечи. Бирок мындай 2 күндө эле эсептей берели. 2 күн деп элечи. Ошо 2 күн деп ошентип эле немете берели. Көп деле үмүттөнбөй элечи. Эми көбүрөөк узунураак убакыт керек болсо, анда ошо жана экинчи сайтты ошого эле кирели. Booking reservation for visa. Мында сайт группага дагы жазып коебуз го дейм. Reservation. жарайт. Ошо. Анан ал пнр код бергендечи. Аны көрсөтөбүз да, мындай биз обратно алдык деп, ошондон көрүшөт да. Жок, Обратно билет бар экен. азыр эмес, мен көрсөтөм. Образец үлгү болсо көрсөтсөңүз жакшы болот эле. Анан дагы туугандар, мындай нерсени айта кетейин дедим да. Азыр деген канча уже 1,5 саат, 2 сааттан бери отурабыз биякчы. Анан баарын толуктап түшүндүрүп бердим. Анан дагы эле мага тияктан башкалар жазып атат. Бирдей эле суроолорду. Досум, мага мындай зумдан эметпей эле мен чалып эле түшүндүрүп бербейсиңби депчи. Анан ошо айторум неме? Азыр мен ушул видеону толуктап эле түшүндүрүп бердим. Бирөөлөр ошо группага жазса, силер деле анча-мынча билгениңерди айтып берсеңер, жана эметем да. Все, брат, мен баарын эле түшүнгөнсүдүм. Дай буюрсаң, түшүнбөгөн, билбегендерди сенден сурап турам, брат. Калгандары, түшүнбөй аткандары көп эметип атса мага жөнөт бер, мен айтып бере берем. Проблемасы жок анын. Жок, неме? Мен деле ошол. Анда проблема жок. Азыр мен немем айтканым бирдей эле суроо да. Мен азыр видеону жасайм, ошо 2-3 сааттын ичинде видеону интернетке жүктөйм, шилтемесин жөнөтөм. Бирөөлөр сураса ошону мен жибере берем менчи, ошол ссылканы эле ошол жактан көрсүн. Анан анткени суроолор кайталанат да. Мен деле кечке эле бияктан баарына бирдей эле бир нерсени айткым эле жаман күйбөй элем да. Ошон үчүн жаңы суроолор болсо, албетте дагы сүйлөшүп, дагы бир чалуу кылып, дагы талкууласак болот да, жаңы суроолор болсо. Көбүнчөсү ошо эски эле суроолорду сурап эле ошону эле видеону эле жөнөтө берели баарыбыз эле. Жарайт. Ошо. Анан эмне деп аттым эле? Все, хорошо, брат, сен видеону жазап туруп эле группага эле жөнөтүп салсаң же сурагандар болсо сага жөнөтүп койсок, сен жөнөтүп турасың да, брат. Ошо так. Мына booking reservation бул 14 күн. 14 күндү мындай акырына чейин эметпей эле койгула. Мындайчы, 14 күн дей берет булар деле баары. Бирок ким билет? 5 күн болобу, 6 күн болобу? Бирок мен байкаган боюнча, ошо көргөнүм боюнча ошо меники 2 жума, 3 жума иште да меникичи. Бирок могу деген узун убакыттуу жакшыраак да, тиге караганда. Ошо башка дагы эмне дейт элем? Өзүм жеке ойлорум айтып кетейин дедим. Баары эле ошо $3,000 коротуп атат. Мындай Кыргызстандан Мексикага келиш канча каражат болот экен жалпы? Силер көбүрөөк билесиңер го мындай нерселерди. Азыр группалардан айтышып атат, жеке одиночкалар 10 000 ала алгыла депчи. 10 миңби? Туугандар, билбейм. Мен өзүм мындай Америкага, алгачкы планым Америкага кетүү эмес меникичи. Ошондой туш келип калды да. Группага туш келип калдым, көрүп калдым ушу баары эле Америкага кетип атканынчы. Анан $11,000 жаман килтейген акча го. Ооба да. Ошо мен кандай кылмакмын да? $11,000 андан көрө жеп койгон жакшы го, саякаттап. Мындай. Себеби мындай да. Анткени азыр мен байкаганым боюнча паспортты караганда эле мындай штамптарды карайт экен да, изилдейт экен.
каяка барды, бияка барды, Таиландка барды, тияка барды, Орусияга барды, Индияга барды, ушинтип образ да, туристтей көрүнүш керек да. Анан 11.000, эми билбейм, бул менин оюм. Балким кээ бирөө ошо койотторго төлөй эле $11.000 уротуп эле Америкага киргиси келет. Менин айтканым деле гарантия эмес. Бирок деген мындай анча мынча ошо $11.000 бир бөлүгүн 4-5 айда, 6 айда башка өлкөлөрдү кыдырып, анча мынча көрүп, керек болсо Стамбулда жүрүп, Түркияга жүрүп, Египетке барып келип 2-3 жумага, андан кийин Мароккого барып келип, Испанияда бир жума жүрүп, ошондой бир штамптарды топтоп алганда жакшыраак болот экен да, иммиграциядачы. Бул көрөт анткени паспортто. Бул адам деген иммигрант эмес экен. Анткени иммиграцияда отурган офицерлер деле келез эмес да, алар деле билет да. Бул аларга деген кыргыздар, өзбектер, булар тажиктер, афганецтердей эле да. Афгандардай эле. Оуганстандан келген немелер, беженецтер, кыргыздар бир эле деңгээлдеги да. Алар деле ойлойт да, бул кыргыздар Эквадорго келиптир, дүйнөнүн башка жагынан $3.000–4.000 билет алышат. Билет алып туруп, эч дүйнөнү көрбөй, максимум Орусияга барып келип, туристтер да. Андай жаңы күлкүнүчтүү болот туурабы мындай карагандачы, чын айтканда эле. Кыргызстандан, ошо Оуганстандай эле өлкөдөн келишет $3.000, $4.000 Эквадорду көргөнгө турист депчи. Баары эле билет да ошо Эквадордон Мексикага кетип атканын. Ошон үчүн менин кеңешим анча мынча даярданып, ойлоп, мындай визаларды топтоп, ошондой кылган жакшыраак болот го. Немеге кылгандан көрө джунглияга кирип, урдатып ийип, сумканы дарыядан чөгүп өлгөндөн көрө, андан көрө ошол $11.000 деле азыраак кетет мындай карагандачы. Эми мен Мексикага бара элекмин, мен билбейм. Балким Мексикага виза алыш жаман кыйын. Бирок канча мынча мындай Египетке деле канча билеттери $300. Бир жумага $150–200 кетет. Арзан отелдер калып, 2-3 жума Египетке жүрүп, аякта $600 кетет. Египеттен кийин 2-3 жума дагы Иорданияга кетип калып, андан кийин Грузияга кетип калып, ушундай кыдырсаңар 5-6 өлкөлөрчү силерге эле жакшы да турабы. Анан мисалы ошо штамптарды чогултуп алып, анан айта аласыңар да, Эквадорго келгенде мен турист, менин досум кара канча өлкөгө келдим, тигини кыдырдым, дүйнөнү кыдырып жүрөм дегенде эле билинет да. Бул биринчиден ошо эми маселелердин бирөөсү ошо убакытта турабы. Бул бир аз убакыт алат. Анткени баары эле 6 ай мынтип дүйнөнү кыдыра албайт турабы. Баары эле бүгүн эртең эле кире калып эле Мексикага кетейин деген үмүттөнөт да баары эле. Бирок бул мындай менин оюмча бир аз жакшыраак го дейм. 5-6 ай ошо визалар топтоп, визовая история деп коет мунчу. Визовая история кылып, андан кийин ошо Мексикага кылып көргүлө. Мексикадан мурун мисалы Никарагуага барып, 2-3 жума отуруп, фотографиялар кылып, Никарагуадан кийин там Сальвадорго жүрүп 2-3 жума, мен мына Орто Американы кыдырып атам деп эле, ошондой шылтоосу менен эле ошо Мексикага да, Кантундан Чипуас, Мипуас, Тихуана, немелерге, Мехико Ситилерге барам деп ошентип эле алдап койгондо жакшыраак болот го дейм. Анткени көрөт да бул эми Түштүк Америка, Орто Америкада кыдырып чыгыптыр, 2-3 айдан бери жүрөт экен деп эле ошентип кылсаңар, анан легалдуу түрдө эле ошо Мексикага кирсеңер болот го дейм. Эми билбейм, менин ойлорум да ушундай. Мексикага айтканда бара элекмин. Бирок штамптар болгондо жакшы эметет экен. Башка өлкөлөрдөн мен ушинтип карашчу, паспортун неметип эле, тияктан эмне кылдың, бияктан эмне кылдың, жаман жардам берет экен. Анан экинчиден ошо анча мынча ошо жергиликтүү калктын тилин анча мынча 5-6 сөз болсо деле 1 саат отуруп эле ошо испанча болсо испанчасын үйрөнүп 1 саат 2 саатта оңой эле го. 20-30 мындай 20-30 сөздү үйрөнүп алып эле ошону офицерлерге айтып койсоңор эле алар жаман кадимкидей эле мына жыргап калышат экен да. Como estás, qué tal, buenos días деп койсоңорчу, soy turista деп койсоңор эле деп калат экен. Аракеттен экен. Ошо.
5-6 сөзле үйрөнүп алгам мындай выражениялардычы. Рахмат, рахмат. Анан баягы Pioneer кодду көрсөтөм деп аттыңар да, үлгүлүү образец Азыр ошону көрсөтөйүн. Мондай чыгат. PDF. Мондай эле ушундай эле чыгат. Аты жөнү Pioneer code under your name. Мокта көрүп атасыңарбы? Мокта неме турат. Thai Airlines'тан сатып алыптыр. Типа. Кайдан? Бирок мокта эки ар кандай объявление. Могу бирок бир Pioneer код мокта 6 эмне деп коет эле 6 Кандай? символдук 6 ракамдык номер болот. Ошону киргизгенде ал системасында мисалы чыгып калат да. Мисалы Биз ошондо аэропорттон эмнесин көрсөтөбүз? Ушинтип эле ошону PDF көрсөтөсүң. форматын көрсөтүп койсок бүттүбү? Мондай сайттар бар. Ар кандай сайттар бар. Check my trip бла бла деген. Бул деген жөнөкөй, бул силерге кереги жок. Бул дегенчи. Бул деген мисалы бирөө текшерем десе, сурайт да, аэропорттун сурайт да, обратный билет кана дейт. Аны көрсөтөсүңөр, ушундай көрсөтөсүңөр. Көрсөткөндө могу код турат. Алар деген могу кодду алышат. Анын кодду алып туруп өзүнүн системасы бар алардынчы. Мога окшойт. Анын системасына кирип туруп, могу номерди киргизгенде, аякта бүт могу маалымат чыгып калат да. Каяктан каяка ошончо. Өзүңөр мындай жалган билет жасасаңар, PNR кодуңар жок да. Монун баары эле кылат, монун баары эле кылат Photoshop менен эле. Аттарын тияктан бияка кетип атат, бирок могу PNR код жок да, системада жоксуңар да. Ооба. Ошо Top Onward Tickets могу PNR код берет, алардын өзү системасына кирет. Азыр балки моктонда карап көрсөк болобу, билбейм. Же регистрация керек экенби. Мисалы монун жок, биякта регистрация керек го дейм. Ушундай сайттарга киришет, өзүнүн системалары бар, өзүнүн программалары бар, ошол жактан карап эле PNR кодду киргизет. PNR код киргизгенде бүт маалыматтар чыгат да. Окей, мейли кире бер деп айтат да. Билетиң бар экен деген да. Ошого турганда ушундай. Сиону бар. Алло. Чыгып калдыбы? Угулуп атат. Анда ошо суроолоруңар бар болсо, сурай бергиле да, жооп берип аяктайлы анда. Негизи түшүнүктүү эле болду баарына. Жакшы, түшүнүктүү болду. Алла ыраазы болсун. Хосе, салам алейкум. Обратный билет боюнча бир дагы айта кетчи суранчы. Что-то анча эме упустил эменичи. Жана $10, $20 дегендер бар экен го. Азыр. Картка акча салыш керек да, ошону эле сатып алыш керек экен. Абхазияга барып жүрбөйлүчү. Ошо. Анан неме айтып кетейин дегем. Туугандар, силерге гана эмес, бүт видеону көрүп аткан туугандарга, досторго менден ушул немени сурабагыла, фейковый документтер жасап берген, тигиндей, мындай, анткени бул деген мыйзам тышы иштер да. Ошон үчүн мен көрсөтүп бердим видеодон. Баарыңар өзүңөрдүн тобокелди өзүңөр башыңарга алып, өзүңөр билип, өзүңөр жасагыла. Ошо тилекке каршы бизге ушундай нерселер көп белгилер сурайт экен. Ошон үчүн ушундай кылып атабыз да турабы, бирок виза сурагаса, баары жеңил болсо, ким ушундай кылмак эле турабы. Ошо ушундай кылса болот. Ошондой мына Top Onward Ticket деген бар. Top Onward Ticket. Сайтка киребиз, обратный билетти ушактан алабыз да. Сайтка киребиз, англисче билбесек, чычкандын оң баскычын басып эле кыргызчага которобуз. Кыргызчага которгондо баары түшүнүктүү болуп калат да.
Бияктан ошо аты жөнүбүздүн неме тандайбыз. Мисалы, Нам, Мырза, мистер, мисалы, Хосе атыбызды жазабыз, аты жөнүбүздү, фамилиябызды жазабыз. Анан каяктан барабыз, ошол аэропорттун же шаардын атын жазабыз. Мисалы, Кито тандайбыз, тандагандан кийин кайсы жака батабыз. Келүүчү аэропорттун атын жазабыз. Мисалы, Ла Пас, Боливия. Биз деген обратный билет кылып атканда виза сурабаган өлкөлөрдү тандашыбыз керек. Же виза по прибытию. Эми албетте силер Америка деле жазып койсоңор болот биякачы. Китодон учуп атам, кетип атам мен. Мен өлкөдөн чыгам деген. Бирок Америка жазып койсоңор, балким виза сурап калат. Америкага виза керекпи, барбы, жакпы, кандай кетесиңдер сураштырышы мүмкүн да. Ошон үчүн деген, мисалы, Стамбул жазып койсоңор болот. Анткени Стамбулга визаң барбы дегенде, ооба, мага виза кереги жок деп айтып койсоңор да. Биз оңой эле кире алабыз деп. Же Боливия, виза по прибытию, Боливияны жазып койсоңор болот. Же Никарагуаны жазып койсоңор болот. Анан кетүү датасын тандайсыңар. Кетүүдөн ушул букингти, ушул неменин учууну, фейк тикетти, фейк билетти деген максимум 2 күн мурун кылынат да. Башкача айткандай, мисалы деген, бүгүн алсаңар, же бүгүн эмес, 2 күндөн кийин кетип атсаңар, ошо азыр алышыңар керек да. То есть за 2 дня максимум. Мисалы деген, Китодон Ла Паска учуп атабыз. Ла Пастан Боливия. Ла Паска учуп атабыз. Кетүү датасын, мисалы деген, биз эртеңки кылабыз да. Анткени могу топ onward ticket деген булардын PNR коду 2-3 күнгө эле жарайт. 5-6 күндөн кийин PNR кодду текшерип көрөйүн десеңер, балким иштебей калат. Бул деген 2-3 күнгө эле иштейт да. Ошон үчүн деген, Эквадорго келгенден мурун, 1 күн мурун, 1,5 күн мурун эле ушуну кылгыла да. Мисалы, учууңар декабрда болсо, же 15 күндөн, 16 күндөн, 20 күндөн болсо, 5 күндөн болсо, азыр албагыла. Ошо. Учаардан мурун 1,5 күн деп коелу. 1,5 күн мурун, учаардан мурун, Мисалы, Китого 26-сына келе жатсаңар да. 26-сында Китого коносуңар. Ошо 24-түндө, 25-инде бүгүн эртең гана эле сатып алууга да. Ошо. Анткени PNR код 48 саат, 2-3 күнгө эле иштейт. Биякта 48 плюс деп жазып атпайбы? Ошо 2-3 күн эле иштейт да. Анан экинчи сайт бар. Экинчи сайт деген booking reservation for visa check.com. Bunun астында орусчасы бар. Тилди тандап койсоңор болот. Кыргызча кааласаңар, мына чычкандын оң баскычын басасыңар, кыргызчага которосуңар. Могу астына барсаңар, биякта деле аты жөнү, количество путешественников дейт, электронный адрес, почта, номер, ошо аты жөнүңөрдү жазасыңар. Анан могуякта уже выберите поездку деп поездка тандайсыңар. Каяктан, мисалы, мен деген Китодон 24 декабрда учуп атам деп тандайсыңар. Каяка? Ла Паска. Анан могуякта формат турат. Ошону карап эле кылсаңар болот. Ошо. Анан ошо биякта төлөп койсоңор болот. Могуяктан төлө, азыр төлө деген баскычын басасыңар, ошону басып эле картаңардын маалыматтарын киргизип эле ошол жактан төлөп кетсеңер болот. Силерге имейл келет да. Имейл келгенде PDF келет. PDF деген, анан ошону жүктөп алып туруп, PDF-ти анан ошо иммиграция эмес, ошо аэропортко киргенде ошо немеден көрсөтөсүңөр. Мондай PDF келет силерге. Ошону эле көрсөтөсүңөр. Мына мен Китодон кайра чыгып атам, Эквадордон чыгып атам, Боливияга кетип атам деп айтасыңар да. Ошо. Booking reservation for visa, бул деген PNR коду 14 күнгө чейин иштейт да. Бул деген визаларга жакшы. Мисалы, Колумбия визасына тапшырсаңар, обратный билет сатып албай эле ушул booking reservation for visa кирип эле бияктан $15 фейковый броньду сатып алсаңар билетке. Ошо виза тапшырганда эле ошол монтип
билетиңерди көчүрүп алып эле кагазга чыгарып алып эле ошону визага тапшырасыңар. Анан визадагы ишчилер, алар ишчилер ошо QR код, PNR кодду алып эле ошол жактан текшерет. Бул Хосе Кыргыз деген Колумбиядан чыгыш билети барбы же жок депчи. Анан ал деген ошо бир аз убакыт алат да. Ал деген балким 5-6 күндөн кийин текшерип калышы мүмкүн. Иммиграциячы визага тапшырганда. Анан ошол PNR код иштей берет да. Ошо туугандар. PNR код ошо. Ошо туугандар. Анан балдарга деле тапшырыш керек деп айттыңар, Мисалы, мен үй бүлөлүү 3 балам болсо, өзүм аялымын, 3 балам. Обратный билетпи ооба? Обратно билет. Ошондо 5 алышым керек экен да. 5 Ар жолу бирине төлөйсүңөр. $50. QR код, Ооба. жарай. Ошо. Суроолоруңар барбы, туугандар? Суроолор болсо бергиле, туугандар. Же бир нерсе түшүнбөй калсаңар айткыла азыр. Силер түшүнбөсөңөр, башкалар деле түшүнгөн жок да. Айтылап коет. Видеонда могул эмеси билеттин файлычы ошол emailга келеби или кайсыл жакка келет экен? Имейл. Получается, ошол жактан распечатка кылып алабыз беле, ошол жактан ачып көрсөтөбүзбү? Ошондой да кылсаңар болот, распечатка кылсаңар болот. Жок, отурула. Имейлди көрсөтпөгүлө. Ошо. Бул маанилүү, имейлди көрсөтпөгүлө. Анткени бул фейковый имейл да. Фейковый имейлге PDF келет. PDF формат документти жүктөп алып, аны распечатка кыласыңар. Каяка келет ошондо? PDF формат. Имейлге келет. Имейлге келип атат да, поштага, электрон поштага. Ооба. Түшүнүктүү. Анткени топ onward ticket дегенчи best моом эле. Имейл деген имейлден келет да. Booking reservation for visa. Бул деген официалдык расмий авиалиния эмес да. Имейлди көрсөтпөгүлө. Телефонго мисалы документти PDF документти жүктөп алсаңар болот. Анан телефондон ошол документти көрсөткүлө, имейлди көрсөтпөгүлө, документти көрсөткүлө. Эми түшүнүктүү болду. Болду. Документ көрсөтөбүз, имейл эмес. Документ, имейл эмес. Жарайт. Ошондо эмени PDF emailга келет, PDF-ти эмеге телефонго көчүрүп алып, анан телефондон ачып көрсөтөбүз да PDF-ти. Ооба. Же кагазга жазып алган. Айырмасы жок акта эң немеси кызган немеси эле. Эң маанилүүсү ошо PNR кодду билиши керек аларчы. PNR кодду көргөндө текшерилат да. Бирок кээ бир жактарда обратный билетти сурабайт деле мындайчы. Же сураса жөн көз менен карап коет, бирок текшеришпейт да. Кээ бир жактан эле гана текшерип коет да. Мадридте меникин текшерген жок. Документти көрсөттүм. Мынтип карады. Окей, бирок PNR кодду алып өзүнүн системасынан издеген жок. Ошо Мадридке барганда дагы обратно ошол алдыңар да ошондой кылып, баягы фейк билет алдыңар да? Мадридтенби? Мадридтен ошо көрсөттүм. Эквадор, Перу, Эквадор, Боливияны көрсөттүм. Менден сурашты. Чыгып атасыңбы депчи. Эквадордон кайра кетесиң деп сураган мен Мадридтен. Ошол жакка минип атканда. Ооба, кетип атам. Документин көрсөтчү, билетти көрсөт дейт. Моундай билетти көрсөттүм. Мына Эквадордон 6 декабрда кетип атам Боливияга деп көрсөтсөм. Окей дейт. Ошо документтери толук деп мен посадочный талонго документтери толук деп жазып койгом. Сонун. Боливиядан каяка обратно билет? Каяка алдыңар эле? Каяктан? Боливияданбы? Боливиядан билет жок. Анткени мен Боливияга барбайм да. Эми ойлошуп калбай дейм да, Эквадордон Боливияга келип, андан ары каяка кетесиңер деп сурашпайбы? Жок, сурабайт. Бул алардын бизнеси эмес да.
аларга эмне? Алардын иши эмес да бул. Алардын эң ошо билгиси келгендер Эквадордон чыгабы чыкпайбы деген эле. Боливиядан каяка кетет. Алардын тиешеси жок. Түшүнүктүү. Ошо. Бир аз неме болуп калды го дейм. Көп маалымат болуп бир аз оор болуп калды го дейм. 2-3 сааттык маалыматтар ошон үчүн туугандар бүт могу суроолорго кайра неме жооп берген башындачы. Азыр бир аз оор болуп калды. Мен неме видео кылам. Ошону дагы бир сыйра карап чыккыла да өзүңөргөчү. Жарайт. Түшүнсүн да бир аз. Рахмат, Алла разы болсун. Башкалар дагы сураса ошону айтып берип коесуңар да неме видеону көргүлө депчи. Болду. От души. Жаңы суроолор болсо туугандар сурай бергиле. Же балким дагы 5-6 күндөн кийин балким дагы байланышка чыгып, ошо Zoom аркылуу жаңы суроолорду карап көрсөк болот да, талкуулапчы. Жарайт. Силер ошондо Эквадордо 6 күн туруп анан дальше каяка кетесиңер? Мен биякта элем, мен азыр билбейм азырынча каякта жүрөм. Обратно билет пока карай элексиңер, э? Жок. Ошо туугандар ошондой. Транзиттерди түшүнүңөр да, э? Транзит визаларды. Аэропорт. Алар ошол транзонадан эле кетет экенбизчи. Меме транзит виза керек эмес экен, ошол оң жакка ар бир транзит кылганда оң жакка кирет экенбиз. Жок, ал оң жак, сол жак деген мындай. Андай нерсе жок, оң жак, сол жак. Түшүндүрмө да болгон, түшүндүрмө. Эки эле жол да? Оң жак деген. Ошо. Оң жак, сол жак деген түшүндүрмө болуп атпайбы? Оң жактан киргенде ошол түшүндүк. Оң жактан киргенде ошо транзонага киребиз, болду. Анан мисалы мен дагы мурун өткөн оң жак, сол жак дегенде. Мен дагы бир качан жашыраак болгондо мен ошо каталык коом да. Бир каяка эле аэропорттон чыгып кайра кирип алгам да. Меники транзит болчу. Мен ошо же транзит, же иммиграциядан өтөбүз, же транзит зонага кирип кетебиз да. Мен жаш болуп жүргөндө ошондой чыгып кеткен да бир жолу. Бирок жакшы, ал Түркия болчу да. Түркиядан виза кереги жок. Каякта штамп баскан, анан кайра киргем да. Ошон үчүн башка жакка учуп атсаңар, ошого аэропортко киргенде ошо транзитный зонадан эле киргиле да. Миграциядан өтпөй эле. Азыр көбү мисалы Колумбия, Перу менен учуп атпайбы? Транзит зонадан транзит виза керекпи деп сурашып аткандар көп угуп атамчы. Ошондо керек эмес да? Жок. Сиздин айтышыңызчы? Ошо туугандар ошондой. Дагы суроолор барбы? Косо, алло. Алло. Менде мондой маршрут болуп атат да. Мына жаңы жылдан кийин жаңы паспорт менен восточный туристический мамлекеттерге, Азияларгачы, Мальдивы, Таиланд, анан Малайзия кылып туруп, Малайзиядан визага тапшырып көрөйүн деп, Американын посольствосуна кирип, ошондой маршрут болуп атат. Анан если болбосо, отказ боло турган болсо, Европага Шенген визасына аштырып, уже эме болуп атпайбы, жанагы более легче болуп атпайбы, 1-2 мамлекет кыдырыпчы. Ооба. Анан Европага барып туруп, мисалы Германиядан Мексиканын посольствосуна кирип, Мексиканын эмесин алып, визасын тапшырып, болбосо ошентем конечный итог эме болуп атат да, Мексикачы, если Американ посол отказ болуп атсачы. Ооба, жакшы эле. И ошол жолдор визага жардам береби, Шенгенге и американский визаларга? Американская виза саякаттаган неме эң маанилүүсү Американ визасында бул деген мамлекетиңе болгон ошо немелер да, байланыштар да.
То есть сени өлкөңдө эмне кармап жатат? Если мындай айтып коелу, мисалы 5-6-20 өлкөнү кыдырыптыр, бирок Кыргызстанда кармай турган эч нерсе жок болсо, анда Американын консулдары неме дейт да, бул потенциалдык иммигрант деп катары ушундай мамиле берет да аларчы. Кыргызстанда мисалы карьера болсо, үй бүлө болсо, балдарың болсо, жакшы айлыгың болсо, мал мүлкүң бар болсо, машинең бар болсо, жериң бар болсо, ата энең бар болсо, баары ушу бар болсо, алар бул адамдын Америкада кала турган ниети деле болбошу мүмкүн деп ошондой ойлошот да буларчы. Кыргызстанда окуу жайың жок болсо, үйүң жок болсо, карьераң жок болсо, ишиң жок болсо, машинең жок болсо, Кыргызстанда кала турган себеп деле жок да туурабы? Ошону карашат Америкада. Шенгенди билбейм мен. Шенгенге виза алыш оңоюраак го дейм. Оңой элек го. Түшүнүктүү. Мен азыр мисалы студентмин да. Студентмин, еще менин атымда 1-2 имущество болсо, недвижимость и 1-2 машина болуп, семьям баары Кыргызстанда болсо. Семья деген Тоже. неме? Семья деген аял балдар. Атын эмес. Бойдокал эмес жок кандай? Бойдокторго болбойт. Анткени уже үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болгон адам деле ошол канчасы Америкага кетип калат өзүнүн үй бүлөсүн таштап, туурабы? Логика ошондой да. Консул деле ошону билет да. Бул деген ыктымал көбүрөөк да Кыргызстанга кайра кайтышчы. Анан эмечи? Жанагы счет предоставлять этиш керек экен го, банковскийденчи. Выписка. Ошонун примерно кандай сумма болуш керек? Аны билбейт экенмин. Аны деле неме? Мындай жаман азыр караңгы нерсени айтам. Бирок өзүңөр тобокелди өзүңөр алып, өзүңөр ойлоп, башыңар бар ошону өзүңөр кылгыла да. Чет өлкөдө киргенде Кыргызстанда кандай билбейм. Кыргызстанда кармалып калсаңар, мисалы документтерди, банковский счеттор бар го. Немени аласыңар да, банковский счетту аласыңар. Google Docs деген бар. Google Docs'ту киргизесиңер. Если банковская выписка в формате Microsoft Doc болсо, Microsoft Doc, Google Docs дегенге киресиңер, жака жүктөйсүңөр Google Docs'ту. Аны жүктөгөндө ошол выписканы силер деген редакция кылсаңар болот. Өзгөртсөңөр болот. Каалаган сумманы жаза бересиңер аякачы. Мисалы, эсепте $1,000 болсо, нөлдү немесин аягына нөлдү коюп коесуңар. $2,500 болсо, аягына нөлдү коюп коесуңар. Ошентип $1,500 $10,000 болуп калат. $2,500 $25,000 болуп калат. Ошондой кылсаңар болот да. Кыргызстанда кылып койсоңор, бул деген кылмыш. Түрмөгө кетип калсаңар болот, туурабы? Бирок чет өлкөдө аякта алар билбейт да, алар деген мисалы Малайзиянын элчилигинден алар Кыргызстанга чалып турмак беле. Ошондой бир аз риск аякта деле. Ошону кылсаңар болот. То есть бирок эмеде счетто по-любому акча болуш керек э? Мисалы 1607 албетте болуш керек. Ошону кирип нолуну көбөйтүп койсо болот экен, бир нолуну. Анткени мисалы силерден документтердин баарын кылып атпайсыңарбы? Booking, резервация тиги бул как бы фейк да бар эле, туурабы? Кыргызстанда Американын визасына кирген аякта алар жакын эле, туурабы? Алар деген 5 секундта эле баарын текшере калышат, туурабы? Керек болсо банкка чалып, керек болсо неметип териштирип ошону кылат. Малайзиядагы консул Кыргызстанды өмүрүндө укпаган адам Кыргызстанга чалып жүрмөк беле? Аякта пакистанецтер, малайзиялыктар, кытайлар, бүт баары тапышат да. Атайын Кыргызстанга эч ким билбеген өлкөгө чалып, бунун банкында, айыл банкында $15,000 же $10,000 деп чалмак беле? Чалса деле береби, туурабы? Бул ыктымал да. Ыктымал кичинекей аз. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, тобокелди өзүңөрдүн башыңарга өзүңөр алып,
өзүнөр ошону эсептеп, ошо чечип, ошондо неме чечимге баргыла да. Кылсаңар, бирок эми бул бүт виза тапшырган нерселер бүт бул кагаз туурабы? Каалаган нерсени өзгөртсө болот. Кагаз туурабы? Если мындай Microsoft Doc файлыңар болсо, аны өзүңөр кыла албасаңар деле мындай распечатка бар го. Типографияга барып эле могуну өзгөртүп берчи десеңер эле өзгөртүп берет баары эле. Анын көп деле там кээ бирөө $25,000 туугандарына алып, банкына салып, тигинтип минтип ошондой кылат. Ал жакшы. Мындай банктын эсебине салып $25,000, $10,000 бирөөдөн алып кыла алсаңар, анда сонун. Бирок баарыныкы эле жок да андай акча туурабы? Аны эмне кылабыз анан? Чөнтөгүбүздө $500 турат. Аны кыла албасак, анан эми айла жок ушундай кылат да туурабы, нөлдө да болушот да. Тууган, силер отелди сатып алдыңар беле? Же брондоп? Канча күнгө? Бронь. 3 күнгө бронь. Сатып алган жоксуңарбы? Жок. Кайсы мемеден кылдыңар? Ошону да көрсөтүп бергилечи. Мисалы, Booking.ден кылдыңарбы? Азыр группада көбү Booking.ден кылышатчы. Силерчи? Ооба, Кайсынан Booking.ден эле көрсөтүп берсин. азыр 10 мүнөт калып тур туугандар. Өчүп калат эсичи. Монт ичиде билсек го. Booking.com деген. Эки мүнөт калып турат, өчүп калса кайра жөнөтөм да. Жарайт. Же азыр могу жаңы эле видео баштабайынбы, Убактан сразу эле Booking.ден. Макул, жарайт.